Представляем директор. Құтты болсын жаңа зауытыңа. Рахмат. Ардактуу мекендештер, бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, агрардык өлкө саналган Кыргызстанда айыл чарбасы негизги тармактардын бири. Айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү өлкөбүздүн экономикасында маанилүү ролду ойноорун баарыбыз жакшы билебиз. Бул тармак мамлекетибиздин азык-түлүк коопсуздугун камсыздап, жумуш орундарын түзүп, экспорттун өнүгүшүн шарттайт. Бүгүн биз мына ушул багыттагы жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик саясатыбыздын бир мисалы катары Байэлим ишканасынын айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү заводунун ачылышында турабыз. Мындан улам эң алды баарыңыздарды бүгүнкү жакшы самалык менен чын дилимден куттуктап кетейин. Алдын ала эсептөөлөр боюнча 2024 жылдын январь-август айларында айыл чарба продукциясын кайра иштетүүчү өнөр жай ишканалар тарабынан 45,5 миллиард сом көлөмүндө тамак аш азыктары өндүрүлүп, өсүш 120%ды түздү. Бүгүнкү күндө республика аймагында тамак аш азыктарын өндүрүү багытында 411 ири жана орто ишканалар иш алып барышууда. Анын ичинде кайра иштетүүчү завод ачып жаткан Байэлим компаниясы дагы бар. Жашылча жемиш консерваларын экспорттоочу бул ишкана ички рынокто да, анын чегинен тышкарыда кардарлардын ишенимине ээ болуп келатканы бизди кубандырат. Директор Рызгүл Акимжанова айымдын жетекчилиги астында Байэлим компаниясы өндүрүшкө жана соодага жаңы прогрессивдүү инновацияларды киргизүү менен айыл чарба продукциясын кайра иштетүүнүн көлөмүн кыйла көбөйтүүгө салым кошту. Буга бүгүнкү айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү заводдун ачылышы айкын мисал. Мамлекет ишкерлерге ар дайым ачыкпыз, ар тараптан колдоого даярбыз деп биз дайыма айтып келебиз. Биз аталган компаниянын кайра иштетүү өнөр жайын өркүндөтүү боюнча көп функционалдуу консерва заводун куруу демилгесин кубаттап, заводдун курулушуна жер маселелерин чечип бердик. Бул долбоордун наркы 410 миллион сомду түздү. Анын 220 миллион сомуна заманбап өндүрүш жабдуулары сатылып алынса, 160 миллион сомуна өндүрүш жана кампа жайлары курулду. Ал эми 30 миллион сом айыл чарба техникасы жана тамчылатып сугаруу жабдууларына багытталган. Эл аралык стандарттарга ылайык курулган бул көп функционалдуу консерва заводунун кубаттуулугу күнүнө 500-дөн 700 тонна айыл чарба өндүрүмүн кайра иштетүүгө эсептелген. Ошондой эле заводдо 70 адам туруктуу иштесе, сезон маалында 1000ден ашуун жумуш орундары түзөрү белгиленген. Мындан сырткары завод үчүн айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүдө тамчылатып сугаруу системасы киргизилип, 9000 куб метр көлөмүндөгү ирригациялык бассейн курулган. Бул албетте сууну үнөмдөөгө алып келет эмеспи. Ушул жерден бир кыстырма айта кетүүгө туура келип атат. Айтпай эле коеюн дедим белем, бирок сөз атасы келгенде айтпаса сөздүн атасы өлөт дейт эмеспи. Мына ушул Байэлим компаниясы бизге кайрылып келгенде бийликте иштеген анча-мынча ушу мурдакы арабыздагы чиновниктер айтып калган. Кой, буй Байэлимге жер да бербеш керек, кредит да бербеш керек. Булар оппозиция, бүтүн Кыргызстандын кожоюндары булар деп ошенткенде мен айттым элем, токтогула балдар. Саясат менен, оппозиция менен айыл чарбаны, өндүрүштү, экспортту, жумуш орундарын түзүүнү алмаштырбагыла. Кимдин колунан келет, бериш керек, бергиле деп туруп ушуну бердирдим эле. Жерди дагы, кредитти дагы. Мына жаркыраган завод салып туруп, айыл чарба продукциясын кайра иштетип чыгарып, мына экспортко чыгарып атат. Не деген жумуш орундары түзүлүп атат. Бизге экспортко жөнөтсө, бизге сырттан акча кирип атат мынакей. Ошондуктан биз мурдакы эски саясатты унутуп, эч кандай сен позициясың, сен оппозициясың деп бөлүнбөй, кимдин колунан келет, биз ошого жардам беришибиз керек. Ал биздин элибизге жардам берет, жумуш орундарын түзөт, салык төлөйт дегендей. Мына ошондуктан ушундай жагдай болду. Мына дагы бир жолу заводдун ачылышы менен куттуктаймын. 20 жылдан ашуун тажрыйбага ээ болгон бул компания ачылып жаткан заводдун 70% продукциясын эл аралык экспорттоого чыгаруу болжоп жатат. Азыр өзүңүздөр азыр эле күбө болдуңуздар. Буюрса, жогорку сапаттагы экологиялык таза продукцияларды өндүрө турган бул завод
Кыргызстанды эл аралык айдынга таанытууга чоң салым кошот деген бизде ишенимчибиз бар. Урматтуу мекендештер, биз кайра иштетүү өнөр жай тармагына абдан чоң көңүл буруп, ар тараптан колдоого алабыз. Себеби кайра иштетүү өнөр жай тармагы өлкөнүн агро өнөр жай комплексинин локомотиви. Жылдан жылга өсүү жолунда бараткан бул тармактын келечеги кең. Мына ушундай темпти эске алуу менен ушул жылдын июль айында 2040 жылга чейин тамак аш жана айыл чарба продукцияларын кайра иштетүү көлөмүн 50%га чыгаруу, ал эми 2030 жылга чейин экспорт көлөмүн 2 эсеге көтөрүү тапшырмасы коюлган жарлык кабыл алганмын. Аткаруу бийлиги аталган жарлыкты анда белгиленген иш аракеттер мерчемин жогорку деңгээлде ишке ашырат деп мен терең ишенем. Бүгүнкү иш чаранын урматтуу катышуучулары, Бай Элим ишканасынын айыл чарба продукцияларын кайра иштетүүчү заводунун ачылышы менен дагы бир жолу куттуктаймын. Көп функционалдуу консерва заводунун ачылышы кайра иштетүү менен алектенген көптөгөн ишкерлерге мыкты үлгү болот деп ишенем. Мунун аркасында дыйкандар менен фермерлердин ишмердигин арттырууга өбөлгө түзүлөрүнө, өлкөбүздүн жалпы айыл чарба тармагы өнүгүү жолуна түшөрүнө тилек кылалы. Заводдун иши ийгиликтүү болсун, кампабыз данга толсун, өрүшүбүз малга толсун демекчимин. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Рахмат. Кол чаап кубаттап туруңуздар дейм. Ошол аркылуу тиги азыр бул жерде 65 гектар бар. Ошол 65 гектар кийин Иштетип атасыңар. Тиги дыйкандар иштеп атышат, азыр помидор терип атышат. Аларды силер жалдап зарплата төлөп берип иштетесиңерби же өзүлөрүнө берип коесуңарбы жерди? Айдап. Жок, бул жер өзүбүздүкү. Эгерде башка кимге акы төлөп берип иштетесиңер? фермерлер болсо дагы, эгерде алар менен келишимде эметсек дагы алардын жумушчу орнунун биз төлөп беребиз. Анын 30%-ын бүт финансирование биз кылабыз. Анан ушул жерде таптакыр иштетилбей таштап койгон жер экен. Биз аскай эле жанагы өнүмдүүлүгү аз деген бир 70% таштап койдук, бирок ушул быйыл аябай жакшы урожай берди. Анан мындан башка жанагы сиздер көрүп берген жер 50 гектар башка жерде. Ал жер баштадыңарбы иштетипчи баштады? Ал жер дагы ушундай Уже иштеп атат баштады. Баягы 10 гектар жер чигли жакта. Ал жерге жаңы ишкана курап аткан жер. Дагы 10 гектар жер. 10 гектар жер. Ал карабалка дагы? Ал жерде дагы жаңы. Ал жерди курасыңарбы же иштетесиңерби? Анткени мына биздин оборудование мурда иштеп жүргөн оборудование. Бирок бизге азыр Европадан абдан көп заказ түшкөндүктөн оборудование именно Венгриядан, анан Италиядан алып келип коюп, анан ошол жака чыгарабыз деген күнүбүз бар да, ошол жака направление. Хорошо. Анан Бакпай, көрдүм да мына кантип иштетиш керек. Иштелбей жаткан жерди мына иштетип атышат. Камчылатып турган. Түшүмү жок деген жерде. Баягы 100 гектарды алгансың, эмедердиге. Сафлерден башкасы калган бар урожай жакшы берди. Бердиби? Сафлер эле Жара майтиктеги 100 гектар. 100 гектар. Иштетип атасыңарбы? Урожайын алдык уже. кийинки өнүгүү немебизде проектибизде долбоорубузда ушундай заводдорду бардык региондо курсак дейбиз да. Ошон үчүн азыр процесси баткен, процессте калабыз. Ошолордун бир оформлениясы. Тургула жардам беребиз. Бакыт мен сага айттым элем го. Канча 2 жыл болду уже. Жардам бергиле деп. Баткен боюнча мына Баткендин губернаторуна дагы айткам. Талас боюнча мен ал губернаторлор алмашып кетти го, сени колго алган. Колго алып мына бергиле мондай Сиз иште. мага баягы Колунан келгендерге бергиле да. Колунан келгендерге бергиле. сиз мага чалып айттыңыз трансформацияңызды. Трансформация кылдык. Давайте жардам бергиле. Баткенге дагы, и Таласка дагы.
Башка дегендерге да. Мейли берели. Жетөңүздөн деген жетөңүздө да жер бар деп ачкан. Кайсыдан болсун ошол жерде астайбыз дегенде алып. Хорошо, давайте байланышкаларда бергиле ишти кандай. Кеше калды. Экспортко кетип атат да ушунун баары 70%. 70 уш кезге чейин 2 жыл 100% кетип аткан. Быйыл ошо 70% деп биздин өчкө рынокко 30% деп. Уже 30% уже бизге өзүбүзгө сатып атат. Өзүбүзгө бөлөп. Жакшы. Мисалы моңолор бүт бардыгы экспортко кетишет. Биздин рынокко түшпөйт. Канча акча кирет бизге Кыргызстандан? Ошол кичинекей трубалар менен мына 2 емкостко түшөт дагы. Аркылуу автоматически жанагы шетел банкаларга коюлат. То есть бул ортодогу банкаларга коюлгандан кийин келип тетиги жерден автоматически крышкасын жабып, ал балдар просто проверяет, анан кетип тетиги туннелден өтөт да пастеризациядан өтүп, Анан тияктан келип готовый продукт уже упаковка. Келип бул жерде адамдын баары колу эч качан тийбейт производствода. То есть эч кандай химикат коша албайсың. Кандайдыр Таза, экологически таза продукт. Ошонун баардыгы автоматташтырылган, адамдын колу тийбейт. Биздин быйылкы жетишкендиктер мына ушуну айта алам. ЖБ банкада өзүбүз Фасоль. Таластын фасоль болот. таластын фасолун чыгарып, мунун баардыгын Бизге фасоль өсөбү чүйдө бияка? Чүйдө өсөт, чүйдө, значит, в основном азыр байтикти өстүрүп атышат, таластыктар. Ошол климаты жакшы экенде, жери жакшы экенде. Основном ушу байтикке айлап кетет. Климатка жараша да болот экен да фасоль. Анан ушул мисалы Кыргызстан боюнча ЖБ банкада өстүрүшат. Ушуну чыгарып биз баштадык. А буну да экспортко кетип атасыңарбы же биздин Биздин рынокто жок. Жок, только экспорт. Биз азыр Кытайга протокол түздүк фасоль боюнча. Сизге маалымат. А уже Кытайга экспорт кылсак болот азыр. Бериңиздер аларды. Жок, уже болду. Сиз контакт түзсөңүз болду, кеттик. Хорошо. Анда компания да контракт түзүш керек. Түзүш керек, сайфиге кириш керек, протокол бар да уже бизде. Эки жак кол коюлду. Жакшы.